Барыңыздарга салам, достор, кандайсыздар? Менин атым Эрзат Матмусаев. Германияда 3,5 жылдан бери жашап келем жана окуп жатам азыркы учурда. Дүйнөлүк диаспорада Германиянын өкүлү жана үнү болом. Германияда болуп жаткан маданий иш-чаралар, мыйзамдар, кандайдыр бир жаңылыктарды, кыргыздарга тиешелүү жаңылыктарды мен аркылуу угасыздар. Анда эмесе биздин каналга кош келипсиздер жана ошондой эле мен өзүмө да жеке тиркелип кетсеңиздер болот. Достор, Германияда азыркы учурда 2025-жылдын статистикасына таянсак, 20 миңге жакын кыргыздар жашайт. Бул кыргыздар Кыргызстандын ар кандай региондордон, областтарынан келген жана ошондой эле Германия боюнча 16 бундесландда ар кайсыл шаарларда жашашат. Албетте эң чоң шаарларда көбүрөөк бул Гамбург, Берлин, Мюнхен, Нюрнберг жана ошондой эле Франкфурт деген чоң шаарларда биздин кыргыздар миңден ашык жашап өздөрүнүн ишини, окууларыны жана ошондой эле иш тажрыйбаларын топтоп келишет. Германияга кыргыздар кантип келишкен, же болбосо алар кимдер? Көпчүлүгү бул студенттер, алыс билим кылгандар, университетте окугандар, ОПР кылгандар жана ошондой эле диплом иши менен келген кыргыздар да көп. Азыркы учурда бул жакта биздин мекендештерибиз жумуш аткарып, иштеп, өздөрүнүн кандайдыр бир ийгиликтерине жетишип келишет. Достор, анда эмесе эң башкы суроолорго жооп берип кетейин. Германияга кантип келсек болот жана ошондой эле кайсыл программа менен келсек болот деген суроо өзүмдүн тажрыйбам менен айтып кетейин. Мен өзүм азыркы учурда Ausbildung программасы менен Германияда жүрөмүн. Ausbildung деген бул эмне? Бул орто кесиптик билим ээси. 2 жылдан 3,5 жылга чейин созулат. Ар кандай кесиптин ээлери бар, миңден ашык. Булар инженер, медицина, IT, электрик, автомеханик, повар, ресторан, туризм, ар кандай тармакта окусаңыздар болот, Ausbildung кылсаңыздар болот. Ausbildungдун эмнеси жакшы? Сиз теорияда каласыз, ошол эле учурда практикада каласыз. Ар бир студентти же болбосо Ausbildung кылганда Ацуби деп коюшат. Ацубини бир фирмага жеке байлап беришет. Ошол фирма менен тыгыз байланышта болот жана өзүгө тиешелүү кесиптерди же болбосо кандайдыр бир навыктарды ошол фирмада толук деңгээлде ала алат деп айтсам болот. Мисалы, мен теорияны мектепке барам, же болбосо колледжге барам, кадимкидей эле. Ал жакта сабактарымды окуйм, андан кийин иш жумасында ишке барып туруп жумуштарымды аткарам. Мисалы, мен азыр туризм менеджментте окуп жатам, ошого тиешелүү жаатта иштейм дагы. Бюронун ичинде бухгалтерия, кантип букинг кыласың, брондойсуң, кантип туура пландасаң болот, саякатыңды пландасаң болот, жана ошондой эле кардарлар менен кантип туура иштесең болот, аларды кантип көбүрөөк алып келсең болот. Туризм боюнча баардык нерсени 3 жылдын ичинде мен толук түрдө үйрөнүп, жана ошондой эле башка жактарга саякатка чыккан мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ausbildung деген программаны мен сиздерге сунуштайм. Эгер Германияга келип иштеп жана ошондой эле учурда окуп чогуу алып кетем десеңиздер, Ausbildung программасы сизге дал келет. Ausbildung программасыга кандай документтер кетет жана ошондой эле кантип келсек болот же кантип тапшырсак болот. Анда эмесе кетти. Кыргызстандан Германияга келиш үчүн сиз компания аркылуу келсеңиз болот жана ошондой эле өзүңүз дагы жеке жумуш берүүчүлөр менен түзмө-түз байланышып, алар аркылуу жумушка чакырып аласыз жана ошентип сиз виза тапшырасыз. Виза үчүн кандай документтер керек? Анда эмесе эсептейли. Биринчи очередте сизге мотивационный письмоңуз керек, резюмеңиз, өзүңүз жөнүндө маалымат, 3,5 4,5 сүрөт, паспортуңуз, аттестатыңыз сөзсүз түрдө керек, жана ошондой эле медициналык страховка, банкыңызда, банктык счетуңузда акча бардыгы жөнүндө тастама керек. Башында Германияга келгенде сиз ошол акчага жашап тура ала тургандай кепилдик болуш үчүн визага ошентип тапшырасыздар. Жана ошол баардык документтерди топтогондон кийин визага киресиздер, визовый сборду төлөйсүздөр. Сиздердин документтериңиздерди карап чыгышат дагы, одобрение беришет же жок, ошол аркылуу келсеңиз болот. Эми болсо эң кызыгы, чындап Ausbildung кылып жаткан адамдан плюсу жана минусун айтып берейин, жашырбай эле сиздерге. Плюс жагы, сиз Ausbildung кылып жатканда акча аласыз.
Бул биринчи плюс. Жана ошондой эле саякаттаган болот. Европа боюнча саякаттай аласыз. Жана ошондой эле Германиянын өзүнүн сертификатын аласыз, документи болот. Кийин ал документ менен сиз бул жакта калсаңыз болот. Минустары: социалдык статустан эң ылдыйкы, анткени ат-суу билер, ауыз билим кылгандар жөнөкөй иштеп жаткан адамдарга караганда ылдыйраак турат. Минусу дагы өтө көп акча албайсыздар, зарплатасы азыраак ошол. Үчүнчүсү бул сиз көп жактан кичине кысымга алып калышыңыз мүмкүн жана ата энеңизден алыс болосуз, мамлекетиңизден алыс жашайсыз.